Урматтуу көрөрмандар, бизде бүгүн конокто Азиянын 2 жолку чемпиону, 2005-жылкы дүйнө чемпиону, грек-рим боюнча эл аралык деңгээлдеги спорт чебери Жанарбек Кенжеев. Жанар, сизде биздин студиябызга жайык олимпиадага даярдык кандай деп жакшы бир себеп менен чакырсак болмок. Бирок тилекке каршы биздин бүгүнкү сүйлөшкөн темабыз бир негативдүү себеп болуп атат. Сиздин Астана шаарындагы акыркы жолку лицензиялык турнирден 2016-жылкы Риодо өтчү жайык олимпиадага утуп алган лицензияңыз жокко чыгып калды, баягы допинг тест боюнча. Бул тест качан чыкты жана кантип чечим чыгарылды? Негизи биринчиден 2016-жылы мен чемпион Азия болдум. Таиландда өткөн шаарда. Адан кийин бир айдан кийин эле болду да. Бир айдан кийин Астанада лицензион турнир болду. Мен лицензияны алдым, сүйүнүп, кыргыз эли сүйүнүп, жакшынакай келип, олимпиадага даярданып атканда, кайра 12-апрелде сенин каныңа миллиону табылды деп ушундай бутактан бир кат жөнөтүлүптүр да. Бул мен үчүн бир мындай түшүм болуп калды да, мындай айткандачы. Анткени баягы Азияда күрөшкөндө таза чыгып атканда, бияктан деген эмнеге мындай чыгып калды? Чыкпаш керек болчу да. Мен үчүн бир эчтеке ичкен эмес, бир мындай бир түшүнүксүз эле бир нерсе болуп калды да. Чыкты деген күндө деле мен ошо менин каныман таап неме кылышып, анализде ошону анализ кылышып 0,85 грамм деген 0,85 грамм болуп, мага олимпиадага кайра доступ беришти. 0,1 граммга чейин өзү негизи допустим экен. Анда менен 0,85 чыкты деп тигилердин айтуу боюнча да. Кайра экинчи жолу кайра олимпиадага барасыңар деп уруксат беришти. Мен кайра сүйүнүп, эми жакшы болду, Кудай буйрса да олимпиадага тренер кылып даярданып атсам, кайра деген 10 күндөн кийин кайра келди. ВАДА деген якобы федерацияга өтүп шалтыра, федерация өзү чечип коет. Федерация мен таң калам да, международный федерация. Алар деген же анализи жок болсо, эчтеке жок болсо, аны деген биринчи ВАДАнын деген кишилери бир 10 чакта профессор болуп чечишти да бир. Жанарбекке допускается деп мага. ВАДАнын чечими сизди кайра өткөрдү, ал эми күрөш дүйнөлүк күрөш грек-рим күрөш федерациясы кайрадан сизди алды чектеп алды. Ал деген якобы мага эме кылып туруп, тиги мемеге өткөрүп салды да. Федерацияга өткөрүп салды, федерация болду жана Индус мамлекетинин спортсменин ошого берип коюп атат да. Сиздин лицензияны ошого тартып берип. Ошо дейм, вообще бир түшүнүксүз болуп атат да. Адан кийин ошентип тиге меме кылып берип койгондон кийин биздикилер письмо жазат федерация. Письмо жазып эме кылыш керек эле да. Ал деген письмо келгенде деле бизге 5 күндөн кийин проба Б-сын кайра тапшырганга уруксат экен да. Же булар проба Б-сын тапшырдык деп айтып койбойт да. Биздин күрөш грек-рим боюнча күрөш федерациясы ошол 5 күн ичинде сизге экинчи ирет допинг проба кылдырганга мүмкүнчүлүк берген жок. Берген жок. Анан кийин акка кат жазыш керек экен да. Кенже Жанарбек мынчанчы жылы мынча 20 жылдан бери результат көрүп атат, кыргыздын желегин көтөрүп коюп атат деген кагаз жазыш керек. Алар деген адвокатым айтып атпайбы, Жомартчы. Сен сага дейт мындай эле, ассаламу алейкум, кандай нечолуктан жакшы, ушундай эле сыяктуу кылып жөнөтүп коюп атат да, кайдыгыр ярап коет. Мынакей ошолордун мынакей федерациянын мына спорт комитеттин мына кайдыгер караган себебинен мен мына айла жок бүгүн өзүм чыгып мына. Сиз ойлойсузбу, эгер ошолор федерация, спорт комитети эгер өз убагында тийиштүү чараларды көрсө, лицензияңызды сактап калганга мүмкүнчүлүк бар беле? Если ошо федерация өз убагында письмолорду жакшылап жөнөтүп, өз убагында чара колдонсо, бул чечилбек. Россияда деле, Казакстанда деле кармал даже граммдан көп болуп эметип коет. Алар лицензияны сактап калышты. Лицензияны сактап калышты да. Бербегендер менен соттошуп атат, соттошуп утуп атат. Биздикилер кайдыгер карап эле, даже бирөөбүз мындай чалып, кандай эмне болуп атасың деп сурап да койбойт да. Ошондон урматтуу Алмамбек Шаршеновичке мына кайрыла кетет элем да. Өзүңүз мындай көзөмөлгө алып, ошо контролдоп койсоңуз эле депчи. Азыр мелдоний препараты сиздин каныңызда кантип чыгып калды? Ал ошол мелдонийди биз жергиликтүү спортсмендер колдонобу фармакологияга же эмне кантип чыгып калды? Бул деген мындай да. Мелдоний деген бул деген жөн эле жүрөктү сакташ үчүн ишет да. Бул деген аптекада 500 сом турат. Муну любой алып ичип болот да. Эч кандай рецепт кереги жок. Бул деген 2008-2012 олимпиадада ичилип келаткан нерсе. Именно 2016 ушу запрет кылып салды. 2015 бардык Россияда, Казакстанда конференция болот да, жана ВАДАнычы. Ошондо бизде Кыргызстандан 4 киши чечилет экен. Бактыгүл Насыровна, Саламат дагы экөөчү. Эми булар деген кайдыгер караганын себебинен мен биякта страдать этип атам да.
Булар деген биз сборлордо жүрөбүз, сарайда жүрөбүз. Булар деген заранее бизге информация бериш керек эле. Мелдонийди ичпеш керек деген качан келген биздин өлкөгө милдеттендирүү? 2015 келген да, ичпегиле депчи. Якобы булардын айтуусу боюнча кагаз тияктап жүрүптүр, бияктап жүрүптүр. Силерге өз убагында ошо ичпеш керек деген кабар келбей калган. Келбей калган да ошо кабар. Сен ошо препаратты кийин колдонуп жүрөр экенсиңер, билген эмессиңер. Колдонгон эмесмин мен. Колдонбой эле ошондо да бир какой-то айза айтып атпайм, айзада күрөшкөндө таза чыккан. Кайра бир айдан кийин чыгып атат дегенде бир какой-то буттоозуулар болуп атабы бир. Какой-то бир мындай оюндар болуп атабы, менчи бир түшүнүксүз болуп атат булчу. Эми мындан кийин ушул лицензияны кайра калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк барбы, теоретикалык дагы бир? Же кеч болуп калдыбы? Эми будан кийин, конечно, мүмкүнчүлүк бар. Олимпиадага чейин дагы 1,5 ай бар. Мүмкүнчүлүк бар. Жакшылап письмо жөнөтүш керек, ошолорго чуркаш керек, ошолорго надо будет сот коюш керек. Анткени меники допустим болуп атат да бердичи, 0,85. Допускайся деп биринчи разрешение берип турган 10 күндөн алып сал деген эмне деген ушундук бул? Мен деген өмүрүмдө 20 жылдан бери спортко арнап атсам, Кыргыздын намысын коргоп, Кыргыздын элин көтөрүп жүрсөм, анан кийин ошол дүйнөлүк грек-рим федерациясынын чечимин, сизди лицензияңызды алып койгон экинчи иреттеги экинчи жолку чечимин азыр апелляция кылганга кандайдыр бир иш аракеттерди көрүп атасыңарбы? Кат жазып. Азыр деген жана биздин федерация жазыш керекпи? Аны деген ошо биздин федерация жазыш керек да негизичи. Федерацияга айтсак, мындай жөнөтүлгөн кагазыңарды көрсөткүлөчү десек, тиги айдына деген кагазын көрсөтө албайт да. Кат жазылган эмес. Кат жазылганбы, жазылбаган белгиси болуп атпайбы бердичи. Анан кийин алдыр менен адвокаттын Жомарт ВАДАнын тияктагы эмеси менен представитель менен сүйлөшүп атат. Дагы 5 күн убакыт бергиле, биз дагы кан тапшырайлы депчи. Кудай буйрса ошонун баары ишке ашып, мемет чечилип кетсе, Олимпиадага барып, Кыргыздын жерегин желбиретип мен күрөшүм келет. Ушунча жыл менет кылып туруп, анан мындай айтканда көчөдө калып кетким келбейт да. Сиз ушул жылкы Олимпиада сиз 33 жашыңызда барып атасыз азыр, эми. Андан кийинки Олимпиадага дагы шансыңыз болот деп ойлойсузбу? Эми Кудай буйрса мен будан кийин эми ушундай мага мындай обидный нерселер болуп атат негизичи. Будан арда тренировка кылбай, калтырбай кыла берейин, анан Кудайдын буйруганын көрөбүз да. Ар кээ бирлер спортты түшүнбөй эле Жанарбек допинг ичип алыптыр депчи, кээ бир шаарда ушундай сөз болуптур да. Допинг дегенди, ал деген $3,000, $5,000, $10,000 атат. Ал бизге каражатыбыз жетпейт. Бул деген миллиони деген ситромон ичсе башың оорузаңда эле чыгып кала берет, тайлак болуп эчтеңе эле чыгып кала берет. Башка препараттардын составына дагы бар ошо. Бул мындай эл мындай кээ бирлер түшүнбөй эле сүйлөй берет да, мен таң калам да ушугачы. Бул жерден врачтардын күнөөсү кетип атса, анан ким крайний мен болуп калышым керек да, бердинчи.